Ассаламу алейкум достар. Бізге мындай Pradо 120 кузовтың крылосы келді сатыққа. Полный таза, чирек емес. Ичи чаш аркалары менен лонжерон эмес рамага чейин кезилген. Ошондой эле крышасы бар. Крузак отчет 470 лексикада отчеттога люк жок. Состояниясы орточо. Стойкалары бүт бары норма менен кесилген. Ошондой эле спринтер стойкалары бар. Экөө эки штук. Абал кичине, могунку кичине майда чүйдө чириктер бар экен, могунку таза. Ошондой эле анан могул жакта 210 милеш лупарик эмес, милештики, именно милештин порогу. Айырмасы жок дегендерге айтып коеюн, айырмасы болот. 210 лупарик менен милештин разницасы болот кузовто. Бул именно милениумдуку порог полный башына чейин. Таза, чириги жок. Ошондой эле баягыда BMW G30-тин чашкасы, экраны, мягкий часть лонжерондор менен өкөйтөн комплектелеби правый. Анан Mercedes GL 550 мордасы полный. Ортодо экраны да жок, калганы баары бар. Экран, лонжерон, усилитель бампера, ылдык планкасы, балкасы, замоктор менен полный. Бакта рычактарынан бери бар. Рабочий. Жакшы состоянияда рычактарда датчик, матчик, майда чүйдөлөрү бүт ордунда калат. Ушу менен целый бойдон алып кетсеңер болот. Бул жагында дагы рычактар бар. Мунуку уже кичине более средний болуп калыптыр. Анан бонуска могул бар. Спринтердин багы. Насос андай мындай полный комплект уши менен керек болсо жаза бересиңер, чала бересиңер. Жана ошондой эле мындай багажник бар. 210-дуку. Наружный таза. Могул жакта кичине удар бар. Удар болгондо ичинен кысылып калган. Сыртына удар болгон эмес, бул крыло урулганда, крыло уруп койгондо муну. Бир сыйра рихтовка кылып салып койсоңор, таза арты таза болуп багажник эле кеткен болсо